Улам медиада ар жуманын шаршемби күндөрү саат 2-де Ден соолук программасы. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Салам радиосунда ден соолук берүүсү өз ишин баштайт. Эфирде мен Нурпейил Ашур кызы алып барам. Бүгүн биз гепатит Б-га каршы эмдөө тууралуу кеп калабыз. Ал үчүн студияга Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун инфекциялык оорулар боюнча дарыгери Кошокова Акбермет эжени, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун ден соолукту чыңдоо канасынын баш кадиси Жылдыз Тагаеваны конокко чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Айтып, негизи эле ушул гепатит оорусунун себептери, анан ушул жугуу жолдору тууралуу алгач эле айтып берсеңиздер. Эң жакшы тема алып чыгатасыздар деп айта алам. Гепатит оорусу азыр 21-кылымдын бир эле Кыргыз Республикасы эмес, бул бүткүл дүйнөлүк чоң проблема десек болот. Себеби азыр күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын мунун көбөйүү эмеси өтө көбөйүп баратат. Мындан сырткары буга чейин ушул гепатит жуктуруп алгандар же болбосо жуктуруп албайын дегендер атайын барып частный клиникалардан атайын ак төлөп алып жүргөн болсо, бул ирет биздин саламаттык сактоо министрлиги ошондой эле биздин өкмөт тараптан каржыланып азыркы күндө билсеңиздер керек, буга чейин Жалал Абад, Ош, ошондой эле Бишкек шаарларында акысыз ушул медициналык мекемелерде вакцина же болбосо эмдөө жүрүп жатты. Буюрса ушул азыр Баткен областына келип жетти. Баткен областынын медициналык кызматкерлери, дарыгерлер, медайымдар окуудан өтүштү. Буюрса старт алдык. Алдыңкы күндөрү жасайбыз десек болот. Бул негизи эле гепатит ооруга токтолуп кетели. Гепатит негизи биздин Кыргызстанда 5 түрү бар. А, Б, С, Д, Э түрү бар. Негизи окшоштук жактарына токтолсок, А менен Э түрү окшошуп кетет деген классификациясы окшош. Бул көбүнчө биздин 5 жашка чейинки наристе же болбосо балдарыбызда кездешет. Бул кир кол аркылуу жугуучу же болбосо уксаңыздар керек, бул Боткин оорусу, сарык оорусу. Кир колдор аркылуу мөмө жемиштерди жуубай жегенде же болбосо сууду кайнатпай ичкенде жугуп калышы мүмкүн. Бытовой жугушу мүмкүн, чогуу игрушка ойногондо жугушу мүмкүн. Негизи жуктуруп алгандан кийин балада 14 күн ичинде өзгөрүү болот. Бул көздөрү саргайып баштайт, курсагы менен жатып алып баштайт же болбосо зарасы, кичине зарасын цвети ток кызыл болуп баштайт, чоң улуу зарасынын цвети агыш болуп баштайт. Ушул белгилерден биз гепатит А же Е экенин биле алат экенбиз. Негизи гепатит Б, С, Д түрү бул кан аркылуу жыныстык катнаштан анан энеден балага төрөт учурунда же болбосо эмизүү учурунда жугуп калат. Негизи жаш балдар оорубаш үчүн биздин төрөлгөндөн баштап билесиздер эмдөө алып турушат. Бул төрөлгөндө алгачкы өмүрүндө биздин төрөтүүндө ушул гепатит Б-га каршы ВГВ деп коебуз, эмдөө алып чыгышат биздин наристелер. Ошону менен 5 жашка чейин эмдөөнү алып бүтүшөт. Бул 2 айлыгында, 3 айлыгында, 5 айлыгында гепатит именно Б-га каршы эмдөө алышат. Аларда азыркы күндө уже иммунитет бар деп эсептелинет. Негизи жугуу жолдору ушулар. Андан сырткары бизде сулуулук салондору, ошондой эле стоматологиялар бар. Ошол жерге барганда да жуктуруп алгандар көп болот. Себеби кан менен иштеген мекемеге кирип калат. Ушул стоматология барганда да ошол ар бири жарандын же болбосо ар бирөөбүздүн милдетибиз деп айтышым керек. Себеби барганда сөзсүз түрдө ушул инструменттеринин тазалыгына көңүл буруп, ошондой эле тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Себеби гепатит Б, С, Д түрү сухожирный шкафтары дагы ошол тазалоочу же болбосо автоклавда да өзүнүн нормасында иштелүүсү керек. Ошону сурап, ошону мүмкүн болушунча одноразовый колдонууга аракет жасашыбыз керек. Мындан сырткары биздин татуаж жасаткандар, каш жасаткандар эми баары эле сулуулук кардан алып чыгып кетип атпайбы, ошондо дагы сөзсүз түрдө тазалыгына көңүл бурушуңуз керек. Одноразовый колдонуп аткандан. Себеби кээ бирки сулуулук салондоруна барсаң спиртти куюп алып күйгүзүшөт го. Бул спирт менен отто гепатит Б, С өлбөй калышы мүмкүн. Себеби өзүнүн градустары бар. Ошол градуска жеткенде гана өлөт да. Биз ишенебиз да, спирт куйду, от жакты, значит бул таза депчи. Күмөн бар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча одноразовый колдонгонго аракет жасаш керек.
Рахмат, ошол эмдөө деп калдык. Ошол гепатиттин алдын алуу жана ошол эмдөөнүн зарылчылыгы тууралуу дагы кеп калсак, Гепатит Б боорду жабыркатуучу вирус болуп саналат негизинен. И азыр эмдөөлөр жүрүп жатат. Мына Жылдыз эже айткандай баарына кошулам. Эмдөөлөр жүрүп жатат, жол жолдор өтө көп. Вот сырткы чөйрөгө туруктуу болгон үчүн өтө бул тез таралып кетип атат. Ошого байланыштуу мына сыга караганда гепатит Б айрыкча мына Баткен областында өтө көп кездешип атат. Мына түштүктүн Баткен областында көп, анан ноокатта ош тарапта деп ошондой болуп атат статистика боюнча. Эмдөөнүн зарылчылыгы, эмдөө кимдерге эмдөөнүн негизи кимдерге өтө керек по порядку кетет тизмеси боюнча. Ошондо мына бир эле үй бүлөдө контакт гепатит Б менен контакт болгон адамдар. Аны кандай түшүнөбүз? Бир эле үй бүлөдө бир адам гепатит Б менен ооруйт. Ошол башка үй бүлө мүчөлөрү сөзсүз түрдө гепатит Б менен эмдөөлүүсү керек. Эмдөөлүү 3 жолу жүрүлөт. Ошондо алышат. Мисалы бүгүн эле алышса, ошондо 1 айдан кийин эмдөө жүрөт, анан 6 айдан кийин эмдөө 3 тартипте алынат. Ошол мына эжебиз айткандай эле сулуулук салондорунун адистери алыш керек, сөзсүз түрдө медработниктер алыш керек. И мындай шприц сайып наркотиктер, наркомандар шприц сайып алар жасагы, ошолор мындай айтканда фактор болуп саналат дагы, алар сөзсүз түрдө алыш керек. Мектепте иштеген мугалимдер алыныш керек сөзсүз түрдө. Ошолор негизинен сөзсүз. Негизинен ошол жашка чектөө жок, Жок, толуктап кетейин. Ошо негизи буйруктун негизинде азыр биз чакырып аткан эми баары күтүп атышат да, бизди даже Facebook баракчабыздан да суроо бергендер болуп атты. Качан баштайсыңар, качан старт берилди? Именно кимдер үчүн? Бул группа риска деп коет. Жугуп алуу коркунучу жогору. Биздин доктор айтып кеткендей эле, үйдө гепатит Б, С, Д менен ооругандар болсо, сөзсүз түрдө ошолор биринчи очередь алышат. Аларда дагы үй бүлө мүчөлөрү кандай алышат? 23 жаштан 65 жашка чейинкилер. Ага чейинки 23 жашка чейинкилерде буларда уже ошо 5 жашка чейинки алынган эмне бар экен? Иммунитет бар экен да. 23 жаштан жогорку 65 жашка чейинкилер алышат. Андан кийин кимдер алышат? Бул сулуулук салондорду иштеткендер, стоматологиядагылар, группа рискада. Булар наркомандар, билесиздер, наркомандар 5 шприцти 5-6 да колдонушу мүмкүн. Ошондой эле милиция, укук коргоо кызматкерлери сөзсүз түрдө, анан военный служащий деп келишкен, бизге ушул военный дагы биздин аскерлерге сөзсүз түрдө жасалат. Ушулар биринчи очередь жасалат. Андан кийин дагы старт беребиз, жолбус андан кийин дагы маалымат беребиз жалпы населенияга. Ошол мына гепатит Б боюнча баарын даярдалды, шарттарды даярдалдык, баары даярдалды. Ошондо биз эми мына Баткен шаарындагы элдерге кайрылат элек, келип эле бизге вакцина сайгыла деп уже бүгүндөн кечеден бизге келип кеткендер болуп атат. Бизде ошол мына үй бүлөлүк дарыгерлер, врачтар, дарыгерлери, медайымдар ошол боюнча иш жүргүзүп жатышат негизиненчи. Ал ошондуктан мына контакт болгон адамдар семьяда бирөө ооруса деп айттык. Ошол семьянын башка мүчөлөрүнө сөзсүз жасалат. Аны бизде бардык гепатит Б боюнча биз бардык адамдарды учетко алганбыз. Бизде учетто турушат. Ошол Б болгон адамдын фамилиясы, даныйлары баары бар. Медайым ошол боюнча, ошол номер боюнча кайрылат, үй бүлө мүчөлөрүн чакырабыз. Ошол тартип боюнча келип нетиңиздерди суранабыз. Потому что уже кечеден бери бизде кечке келип атышат. Ошондуктан эч кимиңиздер барып тартипте жүргүзүлөт, баарына вакцина жетишерлик болот. Ошондуктан ошону күтүңүздөр, медайымдар чакырса, дарыгерлердин көрсөтмөсү менен гепатит Б вакцинасы уже башталат. Биздин эфирден кийин, сиздердин эфириңиздерден кийин угуп алып, эгерде үйүңүздөрдө ушундай гепатит жуктуруп алгандар болсо, келсеңиздер бизде регистратурадан уже стрелка коюлган, кайсы жакка биринчи кайрыласыз. Аты жөнүңүз такталгандан кийин бизде лабораториянын лаборанткалар отурат, ал жерден сөзсүз түрдө сиздин анализиңизди алып, 15 мүнөттүн ичинде сиздин анализиңиздин жообун берип, терс табылган болсо сөзсүз түрдө сизди вакцинге ошондой эле дарыгерге киргизет. Эгерки оң табылган болсо, сиз дарыгерге кирип эле кеңеш алып, вакцина ала албайсыз. Ошону толук эскертип койгум келет да. Рахмат, ошол учурда жүрүп жаткан ошол эмдөө тууралуу алдыда кеп калдык. Ошол жарандар ошол кайсы жерден кандай тартипте алат, ошол бул өнөктүк качанга чейин уланат, ошол жөнүндө дагы.
негизи гепатит жуктуруп алгандан кийин бул даже эгерде иммунитет күчтүү боло турган болсо көп жылдарга чейин билинбей да жүрө берет да. Ошон үчүн биздин дарыгерлер эмне үчүн бир жылда бир же болбосо акыркы биздин саламаттык сактоо министрлигинин кайрылуусунун негизинде 6 айда бир, адашпасам, 6 айда бир сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп туруш керек да. Себеби гепатитти жуктуруп алгандан кийин бул 6 айга чейин эч кандай билинбейт. Себеби бул период акна деп коет, терезе убагы, бул убакта эч кандай оорунун симптомдору же болбосо атайын бир белгилери билинбей да жүрө берет да. 6 ай өткөндөн кийин, инкубационный период өткөндөн кийин гана сиз бир башка себеп менен медициналык кызматкерге келип текшерилип калсаңыз, ошондо чыгып калышы мүмкүн да. Биздин атайын жарандар келбейт да, ой гепатитке тапшырып коеюн, менин ден соолугум кандай экен деп, ошол жагын да эскертип коюш керек да. Ошол алуу тартиптери кандай болот айтып берели. Ошондо биздин вот медайымдарыбыз, дарыгерлерибиз чакырып берет. Контактный вот лицаларды биринчи болуп, ошолор чакырылат. Алар бизде обычно карточка болот, дептерче болот, биздин регистратурадан дептерчени алышат. Ошонун негизинде экспресс-тестирование деп коет негизи. Ошо экспресс-тест тапшырышат. Аны кантип тапшырабыз? Вот жана гемоглобинге тапшыргандай эле, капиллярный кровь дейт, колдун учунан эле кровьту алып, анын вот атайын вот специалисттер даярдалган, ошолор боюнча алар бизге оң жана терс деп жообун айтып беришет. Алар оң болсо деле, терс болсо деле, мына инфекционист врачка мен өзүмө келишет. Оң болсо биз аны дагы учетко алабыз, дагы дарылоо жолдорун лабораторияларга жөнөтүрүп, тактикасы уже башкача болот. Ал эми ошол гепатит Б терс болуп чыккан учурда гана биз аларга вакцина сая алабыз. Түшүнүктүү. Ошол эми бул возрастты точно айтып коелук. Бизде баарыңыздар келип эле ора болуп жүрбөңүздөр. Ошондо 1958-жылкы возрасттан 2000-жылкы бизде ошондо 2000-жылкыларга чейин показания болот негизи. Ошол 23 жаштан 65 жашка чейинки биздин жарандар алышат. Ошол эми бул оорунун формалары жөнүндө айтып берсеңиздер. Бул оорунун формалары бөлүнөт негизинен курч өтүүчү острый форма деп айтылат и хронический форма, өнөкөт оорусу болуп бөлүнөт ошондо. Курч өтүүчү оору өзү негизинде дагы острый гепатит Б, дельта агент, дельта дагы бир вирус болуп саналат да. Дельта агент менен чогуу жүргөн, дельта агенти жок чогуу жүргөн вирус болуп ошол учурда эле экиге бөлүнөт. Ал эми өнөкөт оорусу тоже дельта агент менен и дельта агенти жок вирус болуп экиге бөлүнөт. Ошондой эле мына острый деп айтып жатабыз, курч түрүндө өтүүчү болуп дегенибиз. Бул жерде 6 айга чейин бизде мына вирустун антигендери болот негизиненчи. 6 айга чейин сакталып калса, биз ага курч түрүндө өтүүчү деп айта алабыз. Острый гепатит негизи толук түрдө айыга алат. Биз мисалы гепатит Б десек эле эч эле айыкпайт, бул өмүр бою калып калат деген бизде андай маалымат туура эмес. Ал толук түрүндө айыга алат. Качан толук түрүндө айыга алат? Биз аны симптоматический лечение кылабыз. Лечениялардын баарын кылгандан кийин вот антигенге лабораторно далилдейбиз, лабораторно билебиз, жөнөтөбүз. Ошондо ошол лабораторияга жөнөтүп нетсек, когда уже антиген жоголуп, организм өзүндө иммунитет пайда болсо, ал толук түрүндө айыга алат. Ошондуктан түрлөрү ошентип бөлүнөт. Анан алар өзүнүн негизинде сары болуп, мындай сары түрүндө өтүүчү, сарысы жок болуп өтүүчү болуп бөлүнөт. Анан жеңил түрүндө, орто түрүндө, өтө оор түрүндө болуп өтүүчү, мына фульминантный, терминальный стадиялар деп айтылат негизинен мына литератураларда. Ошондо өтө оор түрүндө кездешүүчү болуп, аягы цирроз ракка алып баруучу болуп бөлүнөт. Негизи башынан баштап эле гепатит деп айтып, гепатит именно кайсы органды жабыркататынын айтпаптырбыз. Бул гепатит боорду жабырката турган оору. Муну биздин доктор айткандай эле тим коюп, кайрылбай, алдын ала ошол аракеттерди жасабасак, бул сөзсүз түрдө цирроз печени. Биздин азыркы учурда биздин көптөгөн жарандар кайрымдуулук иш-чараларын жасашып, Индияга, Америкага, Турцияга, Россияга барып орун алмаштырып келип атышат да. Ошол вакцина менен биз элди сактап кала алат экенбиз да. Ошол вакцинаны буюрса туура түшүнүп келип алсалар, бул эң биздин жетишкендигибиз. Андан дагы бир бул вакцинадан алдын биз лабораторный исследование жүргүзгөнбүз. Бул эрте аныктоо болуп саналат да. Биздин врач айтып кеткендей эле, эрте аныктап, эрте аракет жасаса, демек бул гепатит
жеңил түрүнөн айыгып кетсе болот. Ошол жарандар дагы ушул боорун алмаштырууга муктаж болуп аткан учурлар жок эмес, абдан көп деп айтсак дагы болот. Ошол жарандар бул абалга жетүүгө эмне себеп болду? Эмне себеп болуп атат? Жарандар бооруга алмаштырууга себеп алар өтө кеч билип, өтө кеч кайрылганын эң негизги себеби ошондой болуп атат. Алар өтүшкөн түрдө кайрылып калышып атат. Уже биз дарыгерлерге кайрылганда аларда уже фиброз түрү кетип атат. Сироз, кээ биркилер биринчи кайрылганда уже сироз түрү аныкталып атат. Өтө эле кеч билгендиктен аларда ошол темпке кетип атат. Эрте билгендер лечениясын өз убагында, лабораториялык бардык анализдерди өз убагында тапшырып, өзүнүн диеталарын өз убагында тапшырып, өтө эле нагрузкаларды өз убагында кылбаса, алар мындай айтканда здоровый адам катары жүрө алышат өмүр бою, өзүн карап нетип диеталардын баарын, режимдерди сактаса, здоровый адам катары гана жүрө алат. Режимдерди сактабагандан, режимдерди сактап нетпей, нагрузканы өтө көп кылган, эми бизде түйшүк деген бар, нагрузка кылган элдерибиз тоже жок эмес. Аларда боор өтө күчтүү нагрузка кылганда жабыркайт. Анан айтып эле кеткендей, эң негизги себеби өтө кеч кайрылган больнойлор болуп саналат. Негизи эле биз дайыма өтүшкөн формасына кайрылган больнойлор жок. Семинар өткөндө, элдин ден соолугун чыңдоодо дайыма эле маалымат берүү биздин мойнубузга жүктөлгөн да. Мен дайыма айтып келем да, бул боор эң жогуш орган. Көп убакытка чейин бул унчукпай жүрө алат да. Биз боордо эмне менен талкалай алабыз? Туура эмес тамактануудан. Эң эле биринчи жирный пищадан, бул майлуу тамак аштан. Ошондой эле экинчиси биздин зыяндуу адаттарыбыз, чылым чегүү, алкоголдук ичимдиктер, насыбай тартуу, ушул да боорду сөзсүз түрдө талкалайт. Мындан сырткары газированный ичимдиктер, муну билесиздер, нитро барбы, кола, фанта барбы, ушулардын баардыгы биздин боорубузду талкалат. Мындан сырткары биз өзүбүзгө өзүбүз врач болуп калганбыз да азыр. Интернеттен көрүп алып туруп эле антибиотикти прямой өзүбүзгө назначить этебиз да. Ошол антибиотикти деги эле дары дармекти туура эмес колдонуу бул боорду өтө катуу жабыркатат да. Биз билбейбиз, биз көрбөйбүз, ал жогуш орган болгонуна байланыштуу биздин врач айткандай көпчүлүк убакытка чейин билинбей жүрүбүз да. Ошон үчүн биз кеч билип калып атабыз. Мына аракет жасап 6 айда бир сөзсүз түрдө полный текшерүүдөн өтүп турсаңыздар, бул сөзсүз түрдө бир эле гепатит эмес, башка оорулардын алдын алган болосуз да. Сиздер мына жогоруда айтып өттүңүздөр, ошол Кыргызстанда гепатитке кабылгандардын көпчүлүгү Баткен облусунда депчи. Анан ошол Баткен облусунда ошол биздин аймакта ооруну аныктоо, анан дарылоо боюнча шарттарыбыз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Бизде атайын мобильный клиника бар. Көрүп жүрсөңүздөр керек, бул КАМАЗ. Биз атайын ден соолук чымдыоканасынын адистери дайыма акция жүргүзөбүз. Эл көп чогулган жерлерде, базарда, автобазаларда, мына сырткары мына Цондо, калкты тейлөө борборлорунда, деги эле ушул биздин население кайсы жерде көп чогулган болсо, ошол жерде акция өткөрүп жүрөбүз. Көргөндөр, билгендер болсо керек. Сахарга акция жасап атып, ошол гепатитке текшерген күндөрүбүз да болгон. ВИЧКа акция жасап атып, гепатитке текшерген күндөрүбүз болгон. Ошондо деле 3-төн 4төн жаңы случайлар, адашпасам керек, доктор тастап коет, ошолор табылып аткан да. Бирок бул азып калат. Туура айтат, ошонун баарына кошулам. Мына аныктоо жолдору бизде азыр спеццентрден гепатит Б, С түрүн аныктоо жолдору бар, мамлекеттики, бирок эми каждый гепатитти ошондой 350 сомго туура келип калат. Негизи бесплатный деп айтпайбыз. Анан ошол боюнча аныктоо жүрүп жатат. Азыр бизге мамлекет сонун шарт кылып берди, мына Б боюнча. Бул боюнча аныктап алсак, бизде канча адам эрте аныкталып биз канча мына цирроз, рактардын алдын алып калат болуп чыкты. Мамлекет өтө сонун шарт кылып берди. И вакцинанын бесплатный болгону деле өтө эле жогору сон бизге, элдерибизге, бизге пайдалуу негизи. Негизи буга чейин бул вакциндер платный жүргүзүлгөн. Биздин частный клиникаларда бул 600дөн 2000ге чейин акчага салып келип жүргөн. Эми бул чоң шарт, биздин врач айтып кеткендей эле, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек, эң негизгиси. Ошондуктан элдерге кайрылат элек, эч кооптуу эмес. Өзүңүздөр билгендер, канча биздин тааныштарыбыз, канча жакындарыбыз, канча бир туугандарыбыз жабыркап келип атат, канча деген акчаларын дарыга коротуп атат. Эми өтө оңой суммадагы акчалар эмес да булардын дарылары. Ошого эч ойлонбой, нетпей, эч кандай зыяны жок, даже побочный эффекттер жок. Ошого келиңиздер, но деген жери бар. Биздин медайымдарыбыз чакырса гана келиңиздер. Талпа болуп эртең биздин поликлиникага келип алып, анан биз өзүбүз эмнеден андай болду деп
калбайлык, биз чакырылган режим боюнча келиңиздер, ага чейин келбей тургуңуздар, участковый сиздерден медсестралар чакыргандар гана келебиз. Анан кайра вакцина келгенде, населенияга деп келгенде сөзсүз түрдө сиздер аркылуу биз тарт беребиз. Ошондо чогуу келесиздер. Негизи вакцина тууралуу токтолуп кетейин. Бул Российский Федерациянын, ошондой эле Индиянын вакцины, аты Ригевак деп аталат. Буга чейин Россия өзү, Саудовский Аравия, дин мамлекеттери дагы бул күнгө чейин 89-90% алып келишкен. Буйруса ушул жылы, Кудайым буйруса, биз да ушул процентке жетебиз деген ойдобуз. Эч кандай биздин врач айткандай побочный действиясы жок. Биринчи алганыңызда ошол ковидтин жана башка вакциналердей эле шишип чыгуусу, кызаруусу, бир аз алсыздык берүүсү мүмкүн, бирок бул 3 күн ичинде өтүп кетүүчү нерсе. Буга эч кандай кыжаалатсыз келип алып, эми биз башында ковидке да иштегенде ушундай антипиарлар болгон, антипиарларга ишенбей, биздин мамлекет башчыбыз, биздин саламаттык сактоо министрлигибиз, биздин дарыгерлер айтып аткандан кийин, демек биз чакырган адамдар биринчи эмесине келип алып кетиңиздер. Аныктоо дарылоо боюнча сураган болчуңар. Мына аныктоолор лабораторияларда аныктайт, анан биз мына количествого жөнөтүп атабыз. Количествого жөнөтөбүз, негизинен НИДы, ИФАга жөнөтүп атабыз. Бизде вот мамлекеттикинде жок. Лабораторияларга жөнөтүп атабыз. Ал мамлекеттикинде жок болгон үчүн бизде только частный лабораторияларда аныкталат. И дарыларды уже мамлекетте жок болгон үчүн өзүлөрү сатып алышат. Но мамлекет ошону азырынча карап атышат. Ошол аныктоо жана дарылоо дагы бесплатно жүргүзүлүп калат. Бизи урушуп калбаш үчүн дагы айтып кетейин, гепатит Б түрүнө каршы гана вакцина жасалат. А эгерде сиз вдруг С, Д түрүн жуктура алган болсоңуз, келип бизге претензия койбоңуздар деп эртерээк айтып коеюн. Анткени бул гепатит Сга азыркы күндө вакцина иштелип чыккан эмес, вакцина жок. Ошого байланыштуу биз азыр гепатиттин Б түрүн гана жасай алабыз. Мына ушундай ардактуу угармандар, биз алдыда ден соолук берүүсүндө гепатит Бга каршы эмдөө тууралуу кеп кылдык. Берүүбүздүн коноктору үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун инфекциялык оорулар боюнча дарыгери Кошокова Акбермет жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ден соолукту чыңдоо канасынын баш кадиси Жылдыз Тагаева конокто болду. Анда эмесе ушул берүүбүздүн соңунда сиздерге эркен микрофон берели. Ошол биз азыр негизги мына Баткен областтык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун негизги эле максатыбыз бардык элдерге бирдей вакцинаны жеткирүү болуп саналат. Бизге азыр вакцинанын жетиштүү санда эле келген. Ошондуктан биздин дарыгерлер медайымдардын айтканын калтырбай, алардын айтканын кылып, элдерибизге суранат элек келип өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн мына вакцинаны алып кетүүңүздөрдү суранабыз. Ошол. Эң биринчи сиздерге ыраазычылык, биздин маалыматты, биздин доктор экөөбүз берген маалыматты сиздер аркылуу, эфир аркылуу жалпы коомчулукка жеткирип атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик ишиңиздерге. Мындан сырткары биздин негизи эле күчтүү мамлекет бул дени сак мамлекет деп дайыма айтып келем. Ошон үчүн сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Ошондуктан баарыңыздарга ден соолук, бекем ден соолук, ошондой эле тынчтык каалайм. Чоң рахмат. Ардактуу угарман жана көрүүчү, ушун менен ден соолук берүүсү соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатсыздар.